Ош областында мектептердин саны 543-кө жетет. Алардын көпчүлүгү инновациялык методика аркылуу сабактарды өтүп келишет. Билим кербени жүрүшүнүн алкагында Бишкек шаарынын жана ошондой эле Ош билим берүү институтунун мугалимдери Кыргыз билим берүү академиясы менен биргеликте мугалимдери үчүн жаңы стандарт боюнча пикир алмашышты. Аталган жүрүш Гүлчө, Чоңалай, Карагулжа, Өзгөн районундагы мектептеринин биринде болуп, иш чарага 1500дөй мугалимдер катышышты. 5 күндүк жүрүштө мугалимдер календардык планды түзүү боюнча сабактын максатын туура коюу билүүдө жана ошондой эле окуучуларды сабакка кызыктыруу боюнча терең түшүнө алышып, долбоор өз максатына жетти. Бишкекте туруп, борбордо туруп алып эле, контордо отуруп алып, текшерип көрбөй, мазмунду кайсы класста алып кете алабы, алып кете албайбы, өздөштүрө алабы, ошону билбей туруп эле буларга берип коюп атабыз да. Эмне десе, дүйнөлүк практика ушундай болуп атат. Дүйнөдө ар түрдүү практика бар. Дүйнөлүк практика дей турган болсок, Америкадагы материалды алып келсе, биздин балдар жеңил эле чечип коюшат. Бирок социалдык жанагы турмуш менен байланыштырылган маселелерде биздин балдар чыгара албай калып атат. Анан айтасыңар, Американыкы өтө эле жеңил экен деп. Эмне Американын балдары чыгарганды биздин балдар чыгара албай атат анда? Алар турмуш менен байланыштуу. Мектеп турмушка даярдайт деген принцип аларда. Бизде билбейм мектеп каяка даярдайт. Биз текшеребиз. Жыйынтыгын көрөлү. Туура. Эмне кылабыз? Ар бир туура жооп алуудан во деп баш бармагын көтөргөн кийинчи класстын окуучулары бүгүнкү ачык сабактан жакшы бааларга ээ болду. Албетте мындай ыкманы колдонгон усулчу Насибахан Таңатарова жагымдуу маанай менен мугалим окуучуларды сабакка кызыктырыш керектигин билдирет. Балдар менен мен кайсыл жерге барсам бала менен мамиле түзө алам. Ал менин педагогикалык стилим. Мен өзүмү туаса мугалим катары эсептейм дагы. Кайсыл мектепке барайын, ал мактанычылык деле эмес, балага жагымдуу атмосфера түзө алам. Ушундай жагымдуу маанайларды түзүп, бала менен бала болом. Өзүмдүн методикам ушундай, усулум балага жакын. Педагогикалык стилим да өзү ушундай. Көңүлдү көтөрүп, биз да сүйүүнүздү өзүбүзгө батыра албай калабыз, ошондуктан во дейбиз. Сабактагы сонун ийгиликтүү өтүп жатат. Бизге сабак абдан жакты. Сабактар жакшы өтүп, биз өзүбүздүн сүйүнгөнүбүздөн во деп айтабыз. Күн сайын сүйүнүп турасыңарбы сабактан? Ооба. Барыңар мыкты окуйсуңарбы? Ооба. Дагы бир жолу во деп койгула. Делить на 1 и 5. Айта кетсек, буга чейин окуутунун мазмунун аныктаганда билимге басым жасалса, ал эми азыр билимдин натыйжасына, окуутуу процессинде балдар алган билимин турмушта колдоно алабы жана ошондой эле алган билимин иш жүзүндө пайдалана билүүгө багытталган. Биз эми көбүнчө эле азыркы учурда күндөлүк планды жазуу максатында компетенттүүлүк боюнча үйрөтүп атат. Биз ошол компетенттүүлүк боюнча эле үйрөнөбүз деп ошол нерсени күтүп эле отурабыз. Номер 64 гимназиянын мугалими Айсалкын Сатыбаеванын айтымында ар бир сабакты кызыктыруу үчүн мугалим чыгармачылыгын өркүндөтүш керектигин айтып кетти. Маселен, сабакка мугалим бир кызыл алма көтөрүп келсе, окуучулар кызыгуу менен мугалимди карашат деп билдирди. Жаңы стандарттардын ошо окуучулардын билим сапатын жогорулатууда эгерде биз чынында эле сабактын структурасын иштетүүдө туура багытты коюп күтүлүүчү натыйжаны биз туура аныктай алсак, анан ошол эле учурда окуучуга жекече мамиле кылганда гана, окуучу менен тыгыз байланышта болуп, окуучуну биринчи орунга коюп туруп, анан окуучунун талабын эске алуу менен бирге иштеген учурда гана бул ишке ашат. Бирок бул мен как методист, как педагог 38 стажы менен мен айтар элем, бул өтө оор процесс. Бирок ошондой болсо дагы биз
бул процессти ишке ашырууга милдеттүүбүз. Чындыгында ар бир сабактын темасын мугалим эжей кызыктуу кылып ачып берсе, окуучулардын билим деңгээли жогорулайт да сабакка болгон кызыгуусу артат. Белгилей кетсек, билим кербенинин жүрүшүнүн биринчи этабы мурда Кыргызстандын бир канча областтарында өткөн. Ал эми кербендин 3-чү жүрүшү мугалимдерден алынган анкеталар боюнча иштин максаты коюлуп, 3-чү жүрүшкө даярдана башташат.